Программабызды улантабыз, достор. Бүгүн маданият мамилесин жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Маданиятка болгон мамиле жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Бизде бүгүн эң сонун коногубуз бар. Таң эрте бизге келген маданияттын мыкты кызматкери, достор тобунун солисткасы, маданият, туризм жана маалымат министрлигинин өкүлү Жайнагүл Калчаева эжекебиз бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар, куткан таңыңыздар менен рахмат. Манайыңыз жакшыбы? Манайыз жакшы. Жакшыбы? Жакшы баары. Көргөнүбүздө кубанычтабыз сизди. Мынакей бул апта бою биз мамиле темасында сүйлөшүп атабыз. Ал эми бүгүн болсо маданиятка болгон мамиле темасында сиз менен да кеп куралы деп отурабыз. Айтсаңыз, мынакей жакында эле биз уктук, ушу буюрса сиздин демилгеңиз менен акырындан ойлор ишке ашып атыптыр. Маданияттын кызматкерлерине буюрса үй салынып баштаптыр. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Бул эми 3 жыл мурун пайда болгон. Мен анда баягы МТУнун башчысы эмес белем, 6 конуш карайт эле да. Анан кийин ошол иштен бошоп, анан ушул маданият, маалымат жана туризм министрлигине ошол үй куруу боюнча атайын специалисттер баягы жок экен. Анан кийин ошол себептен баягы АГСте Максутов Алтынбек Аскарович иштечү эмес беле. Анан кийин ал киши жаңыдан министр болгондо, анан кийин баягы үй маселеси чынын айтканда биздин маданияттын эле эмес баардык элдин көйгөйү да. Анан ошол себептен анан ушул ишти кандай кылабыз деп анан кийин Алтынбек Максутов өзү чакырып кеңешип дегендей, анан мен ошол жумуш боюнча жумушка алындым. Ошентип анан маданият министрлигинде иштеп, ушул ишти кандай кылып баштайбыз деп отуруп, эми чынын айтканда абдан кайрылуулар буга чейин да болгон, мурунку президенттерге да болгон, Атамбаевка дагы болгон, ошондой эле мэрияга бардык тараптарга ушул кат жолдонуп келген экен. Андан кийин ошол ишти баягы бир чети айыл өкмөттө иштеп, тажрыйбанын негизинде болду окшойт. Ошентип ушул ишти чынын айтканда Алтынбек Максутов экөөбүз баштап, анан кийин ошол учурда анан кийин 15-жылы маданият күнүнө карата ушул 68-065 жер тилкеси бөлүндү да бизге. Ошондо 14 кишиден турган чоң комиссия ушул бизге маданият министрлигине деп чечим чыгарып беришет. Ошондон кийин эми баягы жер тилкесин алган менен андан кийинки да көп иштер болот эле. Мэрдин өзүнүн колу керек болгон. Анан кичине токтоп туруп калдык. Ошол учурда Түгөлбай Токтогулович Казаков агабыз министр болуп келип калды. Анан ал киши бул ишти абдан тездик менен алдыга жылдырып, ошол биздин экс-президент болуп калбадыбы? Атамбаев менен сүйлөшүп, түз сүйлөшүү жүргүзүп, ал киши болсо абдан колдоду. Бул маданиятты колдошубуз керек деп. Ооба, сөзүңүзгө аралчы. Ушу кече жакында эле 23-ноябрда ушу маданият кызматкерлери үчүн үйдүн фундаменти курулуп баштады деп уктук да. Ооба. Ушуга токтолуп өтсөңүз. Эми чынын айтканда ошол күндөн баштап ушу күнгө чейин чынын айтканда баягы жер тилкеси бөлүнгөндөн кийин жана айтып өткөндөй кагаз иштери өтө көп болот экен. АПУ, ИТУ, тендер жарыялаш керек, проекттер жаралыш керек дегендей. Бул эми мамлекеттик болуп атат да, бул үй маселеси. Ошондуктан Атамбаев абдан чоң жардамдарды көргөзүп, ал киши ойлоду да ушул күзгө чейин маданият элин ушул батирлер менен камсыз кылалы деп ойлоп, бирок ага жетише алган жок. Бирок ушу кетердин астында, инаугурациянын астында бир күн калганда 23-үндө анан кийин өзү капсуласын салып, анан батасын берип кетти. Эми ошол учурда Кудай буйрса бизде жаңы министр, ал киши дагы өтө бул ишти жакшы колго алам деп атат. Жаңы министр, жаңы президент менен мындан аркы иштерибизди алып кетебиз деп атабыз буйрса. Жакшы. Ал эми ошол үй бүтүп калгаса, эмки жылы иши кылып бүтүп баягы эксплуатацияга берилсе, ал жака кимдер жашайт жана маданият кызматкерлери бизде аябай көп да. Анан кийин биринчи кимдерге берилет, кандай критерийлер менен берилет? Бул жерде эң биринчиден чоң комиссия түзүлөт. Биринчи чоң рабочий комиссия түзүлөт.
Анан ошол комиссия баягы жерге, үйгө өтө муктаж болгон гана адамдар каралат да. Комиссия бир же эки киши болбойт. Ошол биз ойлоп атабыз, бардык ошол маданиятка тиешелүү, ошол канча жылдан бери эмгек кылып келип аткан биздин маданият ишмерлери, маданият кызматкерлери абдан көп. Чынын айтканда ушул мамлекет тарабынан тарыхта биринчи жолу ушундай жер берилип, биринчи жолу ушундай үй курулган турат, Кудай буйрса. Эми бул жерде деле чынын айтканда бизде абдан көп да. Бул шаар боюнча бизде ушу Бишкек шаарыбызда эмгек кылып аткан абдан көп ошо үйгө муктаж 3000ден ашык биздин кызматкерлерибиз иштейт. Бирок эми бул квартира 4 үй салынат. Анан 189 квартира, 200гө дагы жетип жетпей атат. Анан кийин эми ошондуктан бул жерде өтө катуу комиссиянын негизинде гана өтө муктаж болгон гана адамдарга берилет. Анан бул жерде баягы үйүмдү чоңойтуп алайын дедим эле, расширение керек эле дегендерге биз азырынча алыбыз жетпейт. Бирок азыркы биздин министрибиз Султан Жумаловичтин айтуусу боюнча биз чогулуп туруп бул ишти мындан ары улантып кетели деген нерсебиз бар. Эми бул биринчи жакшылык болуп атат, биринчи берилүү. Анан муну себеби жанагындай абдан муктаж болгондор көп болгондуктан тизмеге дагы киргенге туура келет. Улантабыз деген жакшы ой бар. Мен оюмча аксакалдаштырып бересиздерби же кандай болот? Эми бул жерде көпчүлүгү бир комнатка жетпей жаткан биздин жаштарыбыз да көп. Аябай ушундай бир муктаж болуп турган, ушу Кыргыздын келечеги болуп тургандагы иштеп жүргөн биздин инсандар абдан көп да. Мисалы үчүн эле филармонияда карасаңыздар, өмүр бою ушул маданият мыкты кызматкерин, эл артистине түгүл баягы эмгек сиңирген эч нерсе жете элек, бирок ошо оркестрде өмүр бою ойноп иштеп баягы Кыргыздын кызыл туусун желбиретип жүргөн адамдарыбыз абдан көп. Опера балетте, циркте, театрларда, библиотека, эми көп бизге ушу тармактарга Шубин атындагы музыкалык, андан сырткары Абдраев эми санай берсек абдан көп да. Анан ошонун ичинен бир карап абдан баягы комиссиянын негизинде анан кийин жер ошо квартираны карашыбыз керек да. Андан сырткары ушул бул боюнча мынакей мисалы үчүн МЧС, ГСН жана МВД мына башкалар да ушундай квартираларга ээ болушкан. Биз аларды да карап атабыз. Алар кандай кылып бөлүндү экен, эмне болду экен, эми бизди үстүбүздөн карап турган дагы органдар бар да. Ошол себептен бул чын так бөлүнгөнгө туура келет деп буюрса туура бөлүнөт. Айтсаңыз эжеке, комиссияны ким тандайт? Комиссиянын курамын ким түзөт? Эми бул негизи комиссиянын курамын бул маданият министрлиги болгондуктан, ушу маданият министрлиги аркылуу бул чыгып аткандыктан, чынын айтканда ошо маданият министрлиги сөзсүз түрдө ошол комиссиянын курамын түзүш керек да. Эми ошо комиссиянын курамына бир гана ошо маданият министрлигинин ичиндеги адамдар болбойт. Бул жерде бардык жактан ошо ар бир мисалы үчүн филармония, опера, балет жана биз айтып өткөн театрлар ошол жактардан биринчи негизинде ошол жактан комиссияны түзүп, өздөрү карап чыгып, анан кийин белки чоң комиссияга алып келиш керек деп ойлойм да. Эми азырынча биз тактай элекпиз. Себеби баягы тамыбыз баштала элек. Жок дегенде ошо биринчи этажына жана 4 үй чогуу башталат негизи. Ошолорубуз бир топ жерге жеткенден кийин анан ушу комиссиянын курамын түзсөк деген ой бар. Бирок азыр баягы үйдүн инфраструктура деген өтө чоң татаал нерселер бар. Кантип жылытабыз, эл кандай кылып тамак ичет, канча комната болот, проектилер иштелип бүтүп атат. Андан кийин тендер деген бар. Тендер өзү тастыктайт, ким салат деген маселе. Мына астыда дагы толтура көп иштер, көп жумуш бар. Жакшы. Биз эми бул үй жөнүндө сөздү жыйынтыктап туруп, сиздин өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга токтололучу. Сиз өзүңүз канча жылдан бери ушу маданият тармагында иштеп атасыз? Мен маданият тармагында иштегем 30 жылдар болду дейм, көп жылда. Анан ортосунда
өзүң билгендей баягы бир чети өкмөттүн ишинде жүрдүм, бир жагынан ыр дегендей, анан ырга баягы убактым деле аз болуп калат да ырдаганга. Ушундай иштер көбүрөөк болот да. Анан кийин бирок 30 жылдын ичинде көп эле жакшы иштер болуп атат. Достор тобу түзүлгөн. Андан сырткары жеке ырлар, жеке чыгармачылыктагы ага да эми жетишкенге туура келет. Бул чөйрөгө өзүңүз келдиңиз беле, Жайнагүл же болбосо баягы жакындарыңыз түрткү болду беле, өз каалооңуз менен келдиңиз беле? Кайсы маданияткабы? Маданият. Бул эми мен акимчилик айтып бардык эле жумуштарыбыз. Эми ырчылыкка мен кичинекей кезимден эле музыкалык мектепте окуп, аны бүткөндөн кийин институтту бүтүрүп, анан кийин ошо менен бирге баягы иштеп өзүм балдарды окутуп, студенттерди окутуп дегендей нарында училище бар болчу. Педучилище деп. Азыр университет болуп калды. Ошо жерде мен дагы сабак бердим, далай студенттерди окуттум дегендей. Анан кийин эми бияка Борборуска көчүп келгенден баштап, анан биздики эми татаал учурга туш келип калбады беле. 92-жыл Союз ураган учур. Ошол учурда бизнес дегенди алып кеттик. Ошо менен да бир топ убактын башка өлкөлөрдө жүрүп, анан кийин ошо 2004-жылы биротоло Кыргыз элине келип, баягы жүрөгүбүздөгү, көкүрөгүбүздөгү талант бар бир жөн койбойт экен, ырдагың келет, өз элиңде жашагың келет. Ошондон баштап келип, анан 2005 жанагы жерге муктаж болгон бир топ адамдардын көп көйгөйлүү маселелери чечилип, мен ошондо баягы жер бөлүү комиссиясы, баягы ошондой эле баягы маданият элине эмне кылсам деген баягы маданият айылын куруу деген менин өзүм максатым бар эле. Ошол эле тилек менен Рухи Мурас деген коом ачып, андан кийин фонд ачтым. Ошол менен бирге бир топ элдер жерлүү болуп, анын ичинен бир 137 маданият кызматкерлери бекер мыйзам чегинде жер алышкан. Ошол учурда анан көптөрү Кудайга шүгүр жашап атышат. Ошол менен бирге ошол Рухи Мурас коом аркылуу алган элдер ошо Рухи Мурас деп атын атап, ошол айыл түзүлүп, ошону түптөп аягына чыгарып, анан эми маданият министрлигине келип, эми ушул ишти кайрадан алып кетип аткан учурум. Кудай буйрса. Жакшы. Сиз эми айырмачылыгын айтып өтсөңүз, чыгармачылык, ырчылык, бул деген өнөр, талант, бул жан дүйнөгө көбүрөөк ушундай азыктандыруучу жакта. Анан кийин элдин көйгөйүн чечкен. Бул баягы акимчилик жана кызматтык абал деп коебузго. Кандай болот айырмачылыгы? Кайсыл жактан көбүрөөк сиз ушундай жагымдуу эмоцияларга байысыз? Эми албетте бул кандай жерде иштебе, бирок баары бир баягы ырдап, экрандан көрүнүп тургандан кийин, ырдап тургандан кийин сен кандай кызматта иштеп, баары сен ырчы дешет да. Ошол жагыңды баалайт эл. Бир жагынан ошол эл таанып турганы дагы сенин ушул алдыдагы көп иштериңдин жолундун ачылып кетишине дагы көп себепкер болот да бул нерсе. Таанымал болсоң, өзүңдүн көйгөйүңдү айтып турсаң, элдин көйгөйүн айтып турсаң, албетте абдан бир жол ачык. Андан сырткары эми бул мамлекеттик кызмат, баягы айыл өкмөт деген бул элдин көйгөй маселесин чечүү. Баягы отурганда эле эшиктен кирип келген адам кандай көйгөй менен келгенин көрөсүң. Анан кийин баягы өзүңдү эл тааныган адам болгондон кийин ошол адамга сөзсүз түрдө жардам бериш керек болот. Эртеңки күнү мынакей ушул кыз бизге жардам берди эле деп экрандан көрсө да сүйүнүп калат. Ошол себептен бир топ көйгөй маселелер болчу. Эми ошол учурда баягы айткан учурлар да болот эле. Эми ай Жайнагүл эже ушу телевизордон эле чыкпайсыз, биздин жолубуз качан оңолот, суу качан кирет, свет кандай болот деген баягы нерселер айтылат, анан кийин сөздөр айтылат. Ошондо баягы намыстанасың да. Баягы биз баары талант адамдары бул элдин күзгүсүбүз. Биз кандай көрүнсөк эл ошондой кабыл алат. Ошол себептен баягы кой деп аракет кылып жүгүрүп намыстанасың да. Койго койгон эртең күнү мен жөнүндө туура эмес сөз болбосун деп, анан намыс менен көп иштер болот. Эл сыйлайт, албетте эл сыйлайт ушу. Демек эки жактан тең өзүңүзгө бир жакшы нерселерди табат турбайсызбы? Эки жактан тең, баягы менен пайдалууну. Биз баары таланттуу адамдарды деле карапайым эл менен бирбиз да.
негизи биздин ырыбызды, биздин чыгармачылыгыбызды баардыгы угат. Хан да угат, биздин эң кыйналган элибиз да угат, баягы көпүрө. Бул негизи маданият эли. Ошондой эле бул мамлекеттик кызматтагы айыл өкмөт өзгөчө, бул дагы ушул өкмөт менен карапайым элдин, баткак кечкен карапайым элдин ортосунда көпүрө. Биз ошону абдан сезе билишибиз керек. Алардын ар бир көйгөй маселесин чечкенге аракет кылабыз. Рахмат, аябай сонун маек болду. Кыргыздын маданиятына ушундай аябай чоң эмгектерди жасап келатасыз. Буну менен токтобоңуз. Сиздей ушундай кыргыздын маданиятына күйгөн адамдар көп болсун. Ал эми сизге болсо чыгармачылыкта, жашооңузда баардык бактылуулукту каалайбыз. Кыргыз элимде аман болсун. Бизде кыргыз элинде тынччылык, токчулук, бейкутчулук, ар бир элибизде кут береке жыл болуп жүрсүн. Ооба, сизге чоң рахмат. Келип туруңуз, ийгиликтер болсун. Чоң рахмат.